Парламент депутаттары бул аптадагы жалпы жыйында Жогорку кеңештин ыш менен байланышкан экологиялык абал жөнүндө токтомунун аткарылышын талкуулады. Башкалаада акыркы жылдары абанын булганышы башкы экологиялык маселеге айлана беретин болбостон, дүйнөдө абасы кир шаарлардын баш сабынан түшпөй келүүдө. Борбор калааны түтүндөн арылта албай, тийиштүү министрликтердин айласы кетип турган чакта, эми минтип өлкөнүн башка шаарларында да ыш байкалып жатканы айтылууда. Маселен, Ош, Жалал-Абад, жада калса Чакан делген Талаш шаарында да анча-мынча ыш көйгөйү жаралган. Бул тууралуу жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Медер Машиев депутаттарга берген отчетунда билдирди. Абанын негизинен жер үйлөрдө жагылган от, жылуулук электр борборунан чыккан түтүн, шаардын тегерегиндеги башаламан курулуштар, автоунаалар булгай турганы белгилүү. Талкуу учурунда эл өкүлдөрү смог менен күрөшүүдө мамлекеттик органдардын иш аракеттери найтыжа бербей жатканын сынга алышты. Ал арада эл өкүлдөрү Борбор калаадагы автоунаа көйгөйүнөн арылуу маселесин көтөрүшүп, пробканы жоюуда бир катар жолдорун сунуштап ортого салышты. Жада калса ыштын айынан Борбор калааны башка жака көчүрүү демилгеси да көтөрүлдү. Жыл сайын айрыкча күз-кыш мезгилинде жылытуу сезону башталары менен борборду каптаган ыш түтүн күч алып экология көйгөйү жаралат. Тийиштүү мекемелер смогтон арылуу аракетин көрүп жатабыз деп кагаздагы жазылган отчеттор менен чектелип жатканда, баш калаа дүйнөдөгү абасы кир шаарлардын саппашынан түшпөй келүүдө. Ал эмес ыш маселеси өлкөнүн башка аймактарында да байкала баштаган. Мына ушул көйгөй бул жумада парламентте көтөрүлдү. Анда смог боюнча экологиялык абал жөнүндө депутаттарга жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Медер Машиев маалымат берди. Ыш маселесин чечүүдө жалгыз биздин министрликтин же мэриянын күчү жетпейт. Аталган көйгөйдү мамлекеттик органдардын, уюмдардын жана шаарыбыздардын тургундарынын биргелешкен активдүү аракети менен жапа-тырмак киришип чечишибиз керек. Жогорудагы комиссия 2 жыл Бишкек жана Чүй облусу боюнча иштерди алып барды. Ыш көйгөйү Кыргызстандын башка шаарларында да байкалып жаткандыгына байланыштуу биздин министрлик жогорудагы комиссияны кеңейтип, Ош жана Жалал-Абад шаарларында ыш маселесин да алдын алууну максаттап жатабыз. Урматтуу депутаттар, бул маселени сиздер менен тыгыз байланышта чечүү үчүн биздин ведомстволор аралык комиссиянын курамына кошулуп, биргеликте иш алып барууга чакырып кетмекчимин. Жыйында депутаттар өкмөткө абаны булгап жаткан себептерди айтып эле тим болбостон аны жоюуну талап кылды. Айрым эл өкүлдөрү соңку жылдары өлкөдө ыштын айынан ден соолугунан ажырагандар болуп жатканын билдиришти. Талкуунун жүрүшүндө депутат Дастан Бекешев ыш менен күрөшүүгө каралган каражаттарга кызыкты. Айтсаңыздар, ыш менен күрөшкөнгө бизде каражат көрсөтүлгөнбү бюджетте? Көрсөтүлгөн болсо, анда кайсы статьяга, кайсы иш чараларга? Республикалык бюджеттин 25-жылдагы мыйзамында көрсөтүлгөн жок. Булар күрөшүүгө ар бир ведомстволордун көрсөтүлгөн эмес. Минфин айтсынчы. Минфин жооп берип. Саламатсыздарбы, Дастан Талабаевич. Бул жерде баягы биз бюджетти жасап келгенде ар бир министрликтин өзүнө каралайбыз, ар бир министрликтин өзүнүн бюджетинин ичине каралат да. Мындай отдельно что именно ышка деп өзүнчө каралган эмес. Ал эми депутат Эмил Токтошев брикеттелген көмүрдү колдонуу менен жеке сектордогу жылытуу системасын жакшыртуу чараларын сунуштады. Эл өкүлү Сүйүнбек Өмүрзаков шаар аймагындагы орто өнөр жайларда чыгындыларды өрттөгөндөргө каршы рейдтерди күчөтүү, башка мекемелер менен биргеликте иш алып баруу маселесин көтөрдү. Сиз жанагы өзүңүздүн баяндамаңызда айтып кетпедиңизби? Ошол жеке секторлорго 40% көмүр жагылып атат. Анан башка процентовка кылып атасыздар да бүгүнкү ыштын баягы маселеси болуп атканына байланыштуу. Сиздин көз карашыңыз боюнча же эксперттердин айтуусу боюнча кара кече көмүрүн бүгүнкү күндө жагышыбыз керекпи же жакпашыбыз керекпи? Бактыбек Каныбекович, кара кече жана Минкуш көмүрү бул Кавакский бассейн деп буры угул да. Бүгүнкү күндө ал көмүрдөгү күлдүүлүк деп коет, зольность да жогорураак, анан сера да жогорураак. Эми аларды атайын өнөр жай отканаларда, чыпкалары бар отканаларда жакса болот, анан маселе болбойт. Эми мындай чарбалык үйлөрдө жакса болот, бирок массалык чоң калктуу конуштарда мына бүгүн көрүп турабыз да, ошол массалык жагуудан ыштын пайда кылганын 40% себеби болуп атат деп бизде изилдөөлөр көрсөтүп жатат.
Ошондой эле депутаттар Кыргызстанга өкмөт абанын булганышына каршы күрөшүүгө бөлүнгөн каражатты алып, бирок көзгө көрүнөрлүк иш кылбай жатканына нааразы болду. Ал арада депутат Гулия Кожокулова Бишкек шаарынын мэринин ишмердүүлүгүн сынга алды. Эл өкүлүнүн айтымында Борбор калаада чечилбеген маселелер көп экенин, бирок аларды чечүү боюнча натыйжалуу чаралар көрүлбөй жатканын билдирип, баш калаанын башчысын майрамга келгендей кыпкызыл галстукта отурганын сындады. Айбек Жанушевич, насколько вы уважаете свое кресло, свою должность? Вы сегодня пришли как на праздник в любимом цвете галстука, как у президента Америки, да? Проблемы пробок, проблемы строительства хаотичного, которое продолжает все равно строиться, проблемы экологии, проблемы, проблем много в столице. Я не вижу ни одного решения вопроса. Знаете, как-то вы сами, мы как-то обсуждали, одного из мэров как-то называли мэр дровосек. Вас как будет называть? Тополя здоровые, которые вы говорили всем о том, что у них у всех корневища гнилые, у них стволы гнилые, а фактически 80% тополей, которые вы срубаете, они все здоровые. Пробки все обещали. С самого начала, как только вы приступили к должности, вам об этом говорили. Проблемы одни и те же, мы их знаем. Почему они возникли, мы тоже знаем. Но мы не видим ни одного решения вопроса. Если вы не справляетесь с этим своими полномочиями, может, стоит тогда передать кому, кто сможет это исполнить? На сегодняшний день о том, что вы говорите, я не увидел ни одного вопроса касательно решения вопросов смога и пробок на территории города Бишкек. Что касается тополей, вы привели в пример, как назвали ранее прежних мэров. Я не знаю, как назовут меня, но на сегодняшний день работа проводится не в рамках того, чтобы получить какое-то себе, я не знаю, имя или что. Мы сегодня проводим целенаправленно и системную работу в городе Бишкек по обновлению и модернизации. Ошол эле учурда Бишкектеги ыш маселесин жаратып жаткан дагы бир көйгөйлөрдүн бири катары автоунаалардын көбөйүшү, жол тыгыны да айтылып келет. Бул жолку жыйында мына ушул көйгөйдөн арылуунун айрым жолдору сунушталды. Анда Бишкек жана Ош шаарларынын аймагында транспорттук тыгындарды азайтуу жана автомобиль транспортунун кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу чаралары жөнүндө Жогорку кеңештин токтомунун долбоору тууралуу депутат Марлен Маматалиев маалымат берди. Июльдан баштап сентябрга чейин 3 айдын ичинде 777 саат биз ушу тыгындарга кетириппиз да. Эми ушунча убакыт кеткенден кийин алып кесепеттерин өзүңүздөр жакшы билесиздер. Биринчилерден болуп эмне деп эсептейбиз? Бул тилекке каршы дейбизби же мурда жакшы болгон дейбизби, айтор биздин шаарыбызды так ортосунан бөлгөн бул темир жолу. Темир жолу түштүк менен түндүктү прям ортосунан мындай кесип коет экен. Ал эми ал жок болгондо эмне болот эле? Bizde 40 paralelini öte turgan yol var. 40. Oşol 40 yol бүгүнкү күнү буылып калгандай болгону 7 жерде проход бар. Жана бутылканын горлышкасына кире тургандай эле бир 7 жерге барып тыгылабыз. Кечинде жумуштан үй жакка кетип атканда үстүгө ошол 7 жерге барып тыгылабыз. Эртең менен ылдый келип атканда тактаны ошол жерге келип дагы жерде тыгылып калабыз. Биз айтып атабыз, эми албетте темир жолун азыр мэрия дагы өзү айтып берет, жылдыруу маселесин карап атыптыр. Болбосо, жылдырылбаса, анда биз тийиштүү дагы бая 40 көчөнүн айрым жерлеринде, биз карта менен көрсөтүп атабыз, кайсы жерлерде тешип өтсө болот. Тешип өттү дегенде алгандай, эң арзан варианты шлагбаум, кымбат варианты мост. Кайсысына күчүбүз жетсе, ошону кылсак, анда дагы бир бая 7 тешикке тыгылбай, анын дагы санын бир 7ден дагы бир 8ди дополнительно кошуп койсок жакшы болот эле деген ушундай бир сунуштарды айтып атабыз. Аталган токтом долбоорун талкуулоо учурунда депутат Балбак Түлөбаев унаа тыгындарын жоюуда мэрияны радикалдуу кадамдарга барып, калааны аралап өткөн дарыялардын үстүнөн жол салуу менен метробус жүргүзүүнү сунуштады. Бишкекте 700 000 машина бар. Түшкө чүйдөн киргени менен кошулуп туруп. Азыр дагы автобус алып келем деп атасыз, 300 автобус. Бир автобусуңуз 10 метр. Остановкада 12 метр, 5 автобус токтогондо эле 50-60 метр. Каяка алып барасыз? Истанбулга баргандардын баары билет, метробустор бар. Ошол речкалардын үстүнө метробустөрдү кой бербейсизби? Анда мейли
монорельс салбаңыз, мейли метро салбаңыз, Истанбулда кылып, жана көпүрөлөрдүн үстүнө жолду салыш керек дагы 2-3 линия менен. Только автобус менен, метробус менен автобустарды линияларды кой бериш керек, башка жолу жок. Ошондой эле эл өкүлү Рысбек Атажанов унаа катализаторлорун көзөмөлгө алуу боюнча Ички иштер министрлигинин маалыматын сураса, депутат Алишер Козоев иш менен күрөшүүдө мамлекеттик органдардын иш-аракеттери натыйжа бербей жатканын белгиледи. Муну менен катар депутат Ош шаарындагы абанын булгануусуна каршы аракеттер, унаа тыгындарын жоюу маселелери көтөрүлдү. Эми сиздер мындай карашыңыздар керек да. Бүгүнкү күн мурда мисалы 400 миңге жакын калк болсо, азыркы күндө 500 миңден ашык калк болуп атат. Бүгүнкү күндө Ош шаарынын тургундарын кыйнап бүттүңөр. Ону ачык эле айтыш керек. Силер эмне же атай кылып атасыңарбы? Мындай бир план болуш керек да. Жолдорду полностью газып салдыңар. Бир план менен кетиш керек. Мына Бишкек жайдын күнү, окуучулар жокту, студенттер жокту, эл эс алып аткан мезгилде план менен кылды. А сиздер ошол эле мисалы Көкүмбий көчөсүн, Мамырова көчөсүн, Амир Темир көчөсүн мына кыш келерде полностью бир ылайга чылап койдуңар. Ошого ким күнөөлүү? Бир жоопкерчилик болобу сиздерде? А мосту дагы жаап койдуңар. Алдын ала кылсаңыздар болбойбу ошол ишти? Туура, негизинен жумуш болгон жерде мындай экен да. Ошол сиз айткан Амир Темир көчөсүн, Көкүмбий көчөлөрү, Мамыр көчөлөрү 30 жыл чын айтканда болбой калган да, ачык айткандачы. Анан эми ушул быйыл жок деген эми 1 жыл элибиз кыйналышы мүмкүн, бирок ошо менен Кудай буйрса 30 жылда бүтпөгөн жолдор бүтүп алабыз. Жыйындын жүрүшүндө ар тараптуу талкууланып жаткан азыркы Бишкектеги иш тыгын маселесин эки баштуу мэр келсе да чечилбестигин айтып, депутат Бактыбек Марипов балп этти. Бул көйгөйдү чечүүнүн бир гана жолу катары башкалааны башка жакка жылдыруу керектигин айтып, элдин эсин эки кылды. Автоунаа тыгынын, пробка маселесин, ышты чечиш боюнча Бишкек шаарында эки баштуу мэр келсе деле буну чече албайт да. Ошон үчүн мен сунуш берет элем, биздин столицаны башка жака жылдырыш керек. Антпесек маселе чечилбейт экен. Ошондуктан сунуш беришибиз керек. Жыйынтыгында иш менен байланышкан экологиялык абал жөнүндө Жогорку Кеңештин 2023 жылдын 3-майындагы токтомунун аткарылышынын жүрүшү тууралуу маалыматы эске алынып, Бишкек жана Ош шаарларынын аймагында транспорттук тыгындарды азайтуу жана автомобиль транспортунун кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу чаралары жөнүндө Жогорку Кеңештин токтомунун долбоору кабыл алынды. Эскерте кетсек, буга чейин Кыргызстан абанын сапатын жакшыртуу үчүн эл аралык өнүктүрүү ассоциациясынан $50 миллион насыя алар айтылган. Тиешелүү мыйзамга президент Садыр Жапаров кол коюп, Жогорку Кеңеш ратификациялаган болчу. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион Бишкек.